وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Kim жақсы амал қылса, еркек болсын, аял болсын, айырмасы жоқ. Қайсы ұлттан болсын, айырмасы жоқ. Өңі түсі, сұлу, қонек, айырмасы жоқ. Социалдық авалы, айырмасы жоқ. Байы, кембағалы, киім бары, жоқ бұ, жыртық бұ, айырмасы жоқ. Ескі киім бе, жаңы киім бе, айырмасы жоқ. Алла айтып, қайсы еркек, қайсы аял болсын. Жақсы амал қылса, жақсы амал қылғанға Алла Тағалам денені барымызға тегіз берген. Жақсы амал, жақсы сөз сөйлегенге барымызда тіл бар. Жақсы сөз оққанға барымызда құлақ бар. Жақсылыққа басқанға барымызда пұт бар. Жақсылықты ойлауға барымызда мие бар. Жақсылықты қалағанға барымызда жүрек бар. Барымызда. Қолымыз ұшы арамға баруасын. Денеміз арамға баруасын. Барымызда бар бұл үшін. Сыртқы кішіне киім аз-маз еме қылып қойдық мұндай. Уятты жерлерді жашырыш үшін. Атақ негіз бұл дене. Ушыл дене. Дозаққа баруасын, бейішке барсын. Алла Субхану ва Таала айтып отқаны: "Ман амила салихан мин дакарин ва унта." Ким жақсы амал қылса, жақсы амал қайдан білеміз? Қайсы адам, қайсы амал жақсы, қайсы амал жаман, қайдан білеміз? Алла Таала айтып қойды, ғижалат болбағыла. Мен сіздерге осы жақсы амал емне екенін айта тұрған пайғамбарды жіберемін. Сіздерге айтып береді ал, қайсы амал жақсы, қайсы амал жаман. Пайғамбарды да жіберіп қойып осыдан кітепті түсіріп. Дайым осыны оқып та тұрасыңа. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды Алла Субхану ва Таала жіберді. Адамдарға айтып беріп қой. Пайғамбарымыз жақсылықтың бардығын айтқан, жамандықтың бардығын айтқан. Бейішке кіре тұрған бардық амалдарды айтқан, дозаққа кіре тұрған туғандар бардық амалдарды айтқан. Пайғамбарымыз бірін қалтырған емес. Қайсы амал дозаққа алып кіреді, қайсы адам бейішке алып кіреді, бардығын айтып қойған. Демек, арам нәрселерді пайғамбарымыз ашық айқын баян қылды. Біздің сабағымыздағы әл-кабайр, чоң күнәлар бойынша. Не үшін? Ошыларды білейлі, өзімізді, денемізді сақтайлы. Жашауымыздан қуып шығайлы. Үй бүлемізге кіргізбейлі. Қолымыздан келішінше өзіміздің қанша күшіміз бар, біліміміз бар, ақшамыз бар, мансабымыз бар, билігіміз бар, жетішінше елімізден ошол арам нәрселерді қуып шығайлы. Арам нәрселерді жоқ қылайын. Не үшін? Әрбір арам нәрсенің ішінде Алланың наразышылығы бар. Алла арамды жаратты, сынау үшін жаратты. Ойлашыңыз мүмкін жаратпайлы қоймайды. Анда сынау болмай қалмайды. Бізді сынау үшін келгенбіз бұл дүниеде. Арақ мені суынуға қой, екі теңір аппағаны тұрады қой деп. Тоқта, бұл же сынау бұл. Бұны ішесің, бұны ішпейсің сынау. Саңа Алла Таалам ақыл берді. Ақыл берді. Ошо сынаудан тура өткенге пайғамбардың жолдамасын берді, таза шариатын берді. Ошончо туғандар, мынаке. Алла Субхану ва Таала айтып отқаны: ким жақсы амал қылса, еркек болсын, аял болсын, қайсы доордо болсын, айырмасы жоқ. Ва хуа муъминун, бирок иманды болу шарт. Иманы болбосо жақсы амалдын пайдасы жоқ. Бұл дүниеде кішкене жақсы атқа қонушы мүмкін, арқасынан алқыш болот, ардақ грамоталары, орден, медалдары, жана башкалар менен сыйланат. Жақсы амал қылды алчы, коомчулукка бир жаңылык, бир ачылыш, бир пайда нерсени келтирди. Бирок иманы жок, бул дүниеде, утурумдук дүниеде кичине жакшы бир атка конот да. Бирок түбөлүктө ахирет ага эч нерсе жок. Алла Таала айтып атат, иманды болсун деп атат мынаке. Иманды болсун. Ушуга фаланухияннаху хаятан тойиба, биз андай адамга эң мыкты, эң таза, эң бактылуу жашоо беребиз. Эң таза жашоо беребиз. Анын жегени таза, анын ою таза, анын жүргөнү таза. Анын жашоосу арамда эмес, булганганда, ыпласта эмес. Анын Алла Таалам айтып атат, ага биз таза жашоо беребиз деп атат. Анын жашоосу да таза, анын өлүмү да таза. Анын жашоосу да жакшы, өлүмү дагы жакшы. Кимге? Ким иман келтирип, иманын толуктап, бекемдеп,
жакшы амалдарды аткарса. Амали салих деп коет буну. Биздин дини терминологияда амали салих чечмеленүүсү кандай? Ким каерде кандай абалда болбосун, Аллахнын өкүмүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө аткарса, бул амали салих. Ким гана болбосун? Дыйканчы болобу, кул болобу, падыша болобу, эркекпи, аял, ким гана болсун. Ким? Айырмасы жок. Арабпы, араб эмеспи, кыргызбы, өзбекпи, тажикпи, казакпы. Ким гана болбосун? Ким? Каерде? Меккедесизби, мечиттесизби? Базардасызбы? Асмандасызбы? Сапардабы, үйдөбү, көчөдөбү? Каерде? Кайсы акыбалда? Кайсы акыбалда болбоңуз? Ооруп атасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Акыбалыңыз, көңүлүңүз ачыкпы, жаман? Байып кеткенсизби? Кандай акыбалда болбоңуз? Ким, каерде, кандай акыбалда болбосун, Аллахнын өкүмү, Алла Тааланын ааламдын кожоюну, жаратуучусу, башкаруучусу, сизге бизге күн сайын өмүр берүүчү Аллахнын өкүмүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолунда аткаруу, Аллахнын ыраазычылыгы үчүн. Ушул амали салих деп коет. Ушуну аткара турган болсо, болду. Мисалы, бай базарында болсун, же көчөдө болсун, макулбу? Кандай улуттан болсо айырмасы жок. Өзгеде амали салих, Алла Тааланын буйругун, пайгамбар сүннөтүн аткарса Аллахнын ыраазычылыгы үчүн, Алла Тааланын уадасы. Фаланухияннаху хаятан тоййиба. Биз ага сөзсүз эң пакиза, эң таза жашоо беребиз. Алла Тааланын уадасы. Ошон үчүн иншалла гүнай кабиралардан сактанайлы. Чоң күнөөлөрдөн сактанайлы. Чоң күнөөлөр мубикат, мухликат, адамды чок кылат. Сизди курутат, чоң күнөөнү кылбаңыз. Акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Өлгөнгө чейин эле Алла Таалам көрсөтөт. Өлүп аткан учурда көрсөтөт. Кабырга коюлган учурда көрсөтүлөт. Кабырдагы биринчи түндө көрсөтөт. Кабырдан туруп аткандан кийин Алла Таала махшар майданга айдап барганда көрсөтөт. Сырот көпүрөсүндө көрсөтөт. Таразада көрсөтөт. Махшарда бүткүл адамзатты тирилткенди көрсөтөт. Акыры түбөлүктү дозокто көрсөтөт ага. Ошон үчүн эмне деп айтат буну? Чоң күнөөлөр мубикат, адам мухликат жок кыла турган, дозокко жеткире турган. Күнөө, чоң күнөөлөрчү адамды дозокко жеткирет. Дозокко жеткирет. Ошондон сактангыла деген. Сактангыла. Ошондон сактангыла. Күнөөлөрдөн сактансаң, сага ибадат кылган сообу жазылат. Күнөөлөрдөн сактансаң, сага ибадат кылгандын сообу жазылат. Аллаху акбар. Намаз окуп аткандагы сооп, орозо туткандагы сооп, зекет бергендагы сооп, кайрымдуулук кылгандагы сооп, садака бергендагы сооп, Куран окуган сооп, зикир тарткан сооп, дуа кылган сооп, сүннөттү аткарган, ажылыкка, умрага барган, адал ырыскы издеген, ата-энеге баш ийген, бардыгы эле сооп. Алхамдулилла. Бирок бизде тургандар, биздин динибизде арам нерселерди таштагандагы сооп. Арам нерселерди таштаганга Алла Тааланын тарабынан коркутуу келген, пайгамбарыбыз тарабынан эскертүүлөр келген. Арам ташта. Бир арамды таштоо 1000 тааттан да күчтүүрөөк. 1000 таат ибадаттан күчтүүрөөк. Бир арамды таштап коё. Бир арамды таштап коё. Ошон үчүн арам кайсы нерселер экен деп айтып берип атабыз. Өткөнкү сабактарда кыянат кылган, мынакей жалпы мусулмандардын малын бюджет байтул малдан урдаган кандай чоң арам экенин айткан элек. Жала жапкан кандай арам экенин айткан элек. Кумар ойногон кандай чоң күнөө экенин айткан элек. Өткөнкү сабактарда арак ичүү кандай чоң күнөө. Эмне үчүн буларды биз кайра-кайра айтып атабыз? Жалган күбөлүккө өтүү кандай чоң күнөө арам экенин. Текеберлик кандай чоң күнөө арам экенин. Жөнөкөй эмес. Ошондой эле мынакей жетекчинин кол алдындагыларга кыянат кылуусу, аларга зулумдук кылуусу, согуштан качуу, Алланын элчисине жалганга, Алланын элчисине жалган айтуу, жетимдин малын жеген, сүткорлук, мулардын бардыгын туугандар мынакей өткөн сабактарда айттык эле.
ушул арам нерселерден өзүбүздү дагы, үй бүлөбүздү дагы, жана колубуздан келишинче элибизди дагы ушу арам нерседен кайтарганга, арам нерселерден данышмандык менен, гам менен, дуа менен, аракет менен, түшүндүрүү иш менен, жакшы диалог менен ушуну эптеп, алхамдулилля, четтетенге аракет кылыш керек. Ушуга пайгамбарлардын Алла Таалам сыпаттаганда башир ва надир дейт да. Башир деген куш кабар айтуучу. Жакшы иштерди кылсаң, куш кабар айтат пайгамбарлар. Жаман ишти андан коркутат. Демек, жакшы ишке куш кабар айтып, Аллага жакындатат, жаман иштен коркутуп, бул арам ишти кылба, арам иш жаман болот. Уурулук кылба, уурулук кылба. Уурулук кылба бирөөнүн колуна, малына, мүлкүнө кол салба, жеринеби, үйүнөбү, башкасына. Мына бүгүнкү сабактагы ошол чоң күнөөлөрдүн бири ас-сарака, уурулук. Уурулук эки түрү бар. Bir кичинекей уурулук бар, bir чоң уурулук бар. Мусулман адам иманы бар учурунда уурулук кылбайт деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Уурулук кылган учурда иманы ажырап турат дейт. Мааниси кандай? Имандын нуру чыгып турат. Имандын толуктугу буга буйрубайт деген. Эгерде уурулукту бул Алла Тааланын арам кылган өкүмү, ушуну ким адал дей турган болсо, Кудай сактасын, адам капыр болуп калат. Уурулуктун эки түрү бар, бирөө чоң, бирөө кичинекей уурулук мына. Адамдардын нерсесинен жашыруун жерден адамдын ошол уурдап алганын. Чоң уурулук намаздын ичиндеги уурулук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат, намаздан дагы уурдаган. Бул эң чоң уур экен да. Андан катуу, андан күчтүү, андан жаман ууру жок экен да. Кантип намаздан уурдайт деп сахабалар сураганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, рүкүнү толук кылбайт, сажданы толук кылбайт. Бул намаздын ичиндеги ууру да. Ошон үчүн туугандар, биз рүкү кылганда толук. Кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндө рүкү кылып атабыз. Рүкү кылганда, рүкү өзү фарз. Рүкү фарз. Ошону эптеп кылбай, фарзды мындай майын чыгарып, шашылбай, жакшынакай, түп-түз болуп, баш, моюн, бел, көчүк бардыгы бир линияда. Ал эми манжаларыбыз болсо, эки тизени чапчып кармайт. Жөн мындай эле такап койбоңуз, колуңуздучу, тизеңизгечи. Рүкү кылып атканда бүркүт чапчыгандай кылып чапчыңыз. Үстүңүздөн бир 40 килограмм экинчи этаждан ун таштай берсе, жыгылып кетпей тургандай болот. Мынандай болот. Үстү бекем болуш керек. Үстү бекем болуш керек, үстүнөн эмес. Макулбу? Жөн эле мынтип коюп койсоңузчу, колуңузду тизеңизге мынтип эле коюп койсоңуз, тайып кетет. Андай болбойт ал. Пайгамбарыбыз айткан деди, чапчыгандай. Чапчыгандай кылып туруп кармагыла дейт. Тизең чапчыган. Сүннөт бул, чапчылаганда. Макулбу? Рүкү Алла Тааланын фарзы. Фаркау. Алла Тааланын буйругу. Рүкү кылгыла деген буйрук. Бул эми жөнөкөй нерсе эмес, бул рүкү кылган, алхамдулилля. Бул Алла субхан намаздын ичиндеги бир фарз бул рүкү. Өтө чоң улуу ибадат, Алланын буйругуна баш ийип атасыз. Ошондой эле сажда кылуу. Сажда пешене мурун экөө тийиш керек. Не тийиш керек экен? Пешене менен мурун экөө тең тийиш керек туган. Бет менен сажда кылса болбойт. Только пешене тийип, мурун тийбей калса боло берет. Пешене тийди, мурун тийген жок, боло берет. Бирок кеп мурун тийип, пешене тийбей калса кандай болот? Тартыш, талаш тартыш. Бизде бул да болбой калат, туугандар. Ошон үчүн мурун менен пешене экөө тең тийиш керек. Саждада көздү жумбаш керек. Саждада көздү жумбаш керек. Эгерде ой пикир чачырай берсе, тияк бияка кетип, анда ушул ой пикирди жыйноомак максатында көзүңүздү жумсаңыз болот. Кабырды эстейсизби? Алланын алдында сажда кылып. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы Алла Таалага эң жакын болгон учур саждада деген да. Эң жакын болгон учур саждада. Сажда бул кулчулдуктун туу чокусу.
Кулчулуктун туу чокусу Алла Таалам инсанга негизги нематтарды, баалуулуктарды башка берген да. Мээ дагы башта, көз дагы башта, кулак дагы башта, тил дагы башта. Негизги, алхамдулилля, ушул бардык ыйык туткан нерселерди Алла Тааланын алдына коюп берип атасыз мынакей. Рукудан кийин саждага. Сажда кылып атканда сиз мына эки кол алаканыңыз кыбланы карап турсун. Кыбланы карап турсун. Колдор, манжалар жабылып турсун. Кайсы аралыкка коебуз? Бул жакабы, же бул жакабы, же бул жакабы, же мындай коебузбу? Жок. Сиз кулак какканда, намазга киргенде кулак какканда кантип кактыңыз эле? Кулагыңыздын жанында турду эле го? Кудум ошол жерде туруш керек. Түктүбү? Мындай эмес, мындай эмес, же мындай эмес, же мындай эмес. Кулак какканда сиз намазга киргенде кулак какканда эстегенде тургандар, намазга киргендечи биринчи такбир айтабыз го, Аллаху акбар деп. Аллаху акбар дегенде ушу бир билип коюңуз, алакандар кыбланы карасын. Мындай эмес. Бул мындай. Түктүбү? Алакандар каякта карасын? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алакан. Аллах. Бул жакты карасын да. Кээ бирлерди карайсың. Аллаху акбар деп. Бири-бирин каратыпчы. Жок. Кыбланы карасын. Аллаху акбар. Кудум ошо сажда ушул жерге койлу. Чыканактарды эркектер көтөрүп коет. Тийгизбейбиз чыканактарды. Ит жаткандай жатпагыла деген. Ит жаткандай жатпагыла. Эгерде сажданы толук кылбасаңыз, сиз намаздын ичинде сиздин атыңыз ууру. Ошон үчүн рүкүү менен сажданы кемчилдик кылуу бул намаздын ичиндеги ууру. Бул кичинекей ууру эмес, чоң ууру. Өтө жаман ууру деп коет. Ошон үчүн сажданы кылганда да кандай? Эки чыканакты көтөрөбүз. Аялдар чыканакты төмөндөп. Алар жапысыраак. Эркектер киши мындай эме тургандар, аларга жапысыраак. Аял киши өзү мындай астар, сатырга жабыгыраак, жапысыраак. Олар намазы дагы эркектерге кандай айырмасы бар. Түшүндүңүзбү? Мынаяктан. Так. Жана мындай кылып атканыбызда биздеги чыканакты көтөргөнүбүздө ичибиз менен саныбыз тийип калбаш керек. Кичине ажырап туруш керек. Эки манжа, путту манжалары Кабага, кыблага карап туруш керек. Каяка карап туруш керек? Сиз тик сайбаңыз мондай. Саждага барганыңызда сиздин манжаларыңыз тик болбосун. Мондай сайылып турбасын. Манжалар кыблага кайрылып турсун. Эгерде бирөөнүн путу кайрылбаса, манжалары кайрылбаса, андай мейли эчтеке эмес. Ал барып акырын көндүрсүн путучу. Кээ бирлердин манжалары кайрылбайт. Бирок сүннөт боюнча манжаларды каяка кайрыш керек экени? Кыблага кайрыш керек. Жөн мындай кылып койбойт, кыблага. Ушундай кылып туруп, саждада 7 жер сажда кылат. Канча жер сажда кылат экен? Пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 кадам. Буттун манжалары. Ушу 7. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, канча күнөөкөр болбосун, бирок бул сажда кылып жүрсөчү, дозоктун оту сажда кылган жерлерге тие албайт экен да. Дозоктун оту сажда кылган жерлерге вообще жакындай албайт, күйгүзө албайт, тие албайт. Мына ошо 7 жерге асланда. Адам өлгөндө дагы кафур деген атыр болот. Өлүктөргө сыйпай турган. Ушу 7 жерге сыйпап коюш керек дейт. Сажда кылып жүргөн ишенесине, алаканына, тизелерине, колдоруна дегендер. Демек тугандар, уурлук деген, демек жөнөкөй уурлук дагы бирөөнүн чөнтөгүнө кол салыппы, бирөө жогунда тоогун урдап атабы, бирөөндө башкасын эслетип урдап атабы. Динибизде бул арам, жөнөкөй эмес, чоң күнөөлөргө кирет экен. Кээ бир адамдар эгерде уурлук кылган болсо, анын күнөөсүнүн кечирилүүсү тообасыз кечирилбейт.
Намаз окуй эле берсе, ал менен кечирилбейт. Тооба кылыш керек. Ушу уурулукту я Алла, мен мурда билип билбей кылып алган экенмин, кечиргин дептир. Жана ошо буюмду кайтарып бериш керек. Кимден бир курткасын алып койдубу, бирөөсүнөн бир нерсесин алып койдубу, аны кайтарып бермейинче тооба кабыл болбойт. Ошон үчүн иншалла бул маселени бул дүнөдө жакшы чечип алыш керек degan. Ulamалар айтышкан: "Вала танфау сарик таубату." Уурунун тообасы ага пайда бербейт деген. Илля ярудда ма саракаху, уурдаган нерсени кайтарып бермейинче ага тообасы кайтарбайт. Анын тообасы качан кабыл болот? Качан уурдаган нерсесин кайтарып берсин. Кайтарып берсин. Ана Алладан кечирим сурасын. Ана ошонун тообасы кабыл болот, ошо күнөөсү жоюлат, ошо күнөөсү жуулат. Фаин кана муфлисан, эгерде кайтарып берип жок кылып алган, жеп алган, ичип алган, азыр кембагал, эчтекеси жок. Аны эмне кылат десе? Тахаллал мин сахибил мал. Анда ошо кимдикин алсаң, ошодон барып туруп маселени чечип ал дейт. Кечирип коюңуз, мен ушундай бир иттик кетти эле. Азыр мен кайтарганга бир акчам жок. Бере албайм. Сиздин ал буюмуңузду жоготуп жүргем, же иштетип жүргем, сатып жүргем, кысасы жок кылып жүргем деп, мына дүйнөдө тияка бара электе эле маселени ошо менен чечип ал десин. Мен сахибил мал, малдын ээсинен чечип ал. Кудай кааласа иншалла, эгерде ушундай бир адам баласы кемчилдигин мойнуна алып, кичпейилдигин мойнуна алып, күнөөсүн мындайча айтканда мындай ынанып, признавать этип, Кудай кааласа тиги адамды эле кечирип коет. Алла Таала алхамдулилlah кечиримдүү зат, жөнүндө кечирет турганда. Ошон үчүн иншалла мындай нерсеге ошо өлгөнгө чейин жакындабайлы уурулукка Алла Тааладан дуа кылайлы, я Алла, ушул уурулуктан сактагын. Намаздын ичиндеги уурулуктан дагы, намаздын сыртындагы уурулуктан дагы. Андан кийин кат тарик, каракчылар. Каракчылык дагы чоң күнөө тугандар. Китептерде келет, 3 түрлүү адамдын, мусулман адам бирок өлүп калса жаназасы окулбайт дейт да. Бири ошо каракчыны айтат. Каракчы деп эмнени айтат? Каракчы деген ким? Мал мүлкүн алуу максатында адамды өлтүргөн кишини каракчы дейт. Жөн эле адам өлтүргөн жок болчу. Же жөн эле мал мүлкүн тартып алган жок. Экөө тең болуш керек да. Ошондой адамды динибизде өтө катуу жаза караган. Жөн эле өлтүрүп койбойт, асып коет. Элдин баарынан көрсөтүп. Өлтүрүп туруп асып коет. Даргага асып коет мына. 2-3 күн асылып турсун, адамдар көрсүн. Ким каракчылык кыла турган болсо, акыбети ушу менен бүтөт дейт. Жаман нерсе. Каракчылыктан. Адамдарды мисалы жолунан чыга калып, мурда эми өздөрүнүн доорунда болгон да. Өткөн кервендерди тияк бияктан өтүп баратканда деле мал мүлкүн алуу максатында өлтүрөт, мал мүлкүн баарын тартып алат. Ошондойлорго жаза ушундай. Ушундай адамдын жаназасы окулбайт деген да. Өлсө жаназасы окулбайт. Экинчиси Кудай сактасын. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Бирөө ата энесин өлтүргөн болсо, ошол баланын дагы жаназасы окулбайт. Ошол баланын да жаназасы окулбайт. Үчүнчүсү адилеттүү падышага, адилеттүү падыша. Адилеттүү башкаруу. Ошого каршы чыккан. Ал өлсө, ал да жаназасы окулбайт. Кудайым баарыбыз сактасын да, атакым салем Кудай сактасын. Мына өзүн өлтүрүп алгандар, өзүнө кол салгандар, же ичип өлүп калган, же ушундай немелерден жаназа окулунат. Бирок ошондогу өзүнө кол салгандар, андайларга мына аттуу баштуу дамыналар, кары, муфти, казы, имамдар барбасын, жөнөкөй эле мындай мусулмандар алар окуп койсун дейт. Жаназасы коюлбай калса болбойт, жаназа окулуш керек. Бирок адамдарга таалим болуш керек. Адамды эскертүү болуш керек. Что эгерде ушундай ким Алла Таала ушундай берген өмүргө кол сала турган болсо, ал ушундай бир чочкон өлүм экенин
ушундай жаман өлүм экенин эскертүү максатында да bundan башка эми Кудай сактасын азыр жин-пин ооруп, сыйкыр-пыйкыр менен ооруп, ушундайга өзүнүн акылынан кетип анан кийин кол салып өрөт болсо бул маселе бөлөк. Бул маселе бөлөк. Демек туугандар, мынакей каракчыларга кандай деп атат каракчыларга? Бул да өтө чоң күнөө. Ошондуктан дайыма мындан тооба кылыш керек. Адамдар мындан кайтарыш керек. Андан кийин аль-ямин гамус, жалган ант. Гамус деп ушунда малынган, жалганга же болбосо дозокко малынган ант деп коет. Кандай? Bir musulmanды bunun maksatı akçasını alış maksatına жалган ант ичет да. Эми мынаны алгам, мынаны Аллага ант ичип айтайм, мынаны 100 сом калган, болсо 90 сом калган да. Эптеп муну сатыш үчүн. Же муну алдаш үчүн да. Бул дагы чоң күнөө тууганда. Чоң күнөө, кабира, чоң күнөө, жалган ант ичип. Кур'ан-ы Каримде аят бар: "Иннеллезине яштаруна би ахдиллахи ва иманихим саманан қалила. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم." Ушул аяттын максаты да ушуга түшкөн. Шек күмөнсүз Алла Тааланын келишимин жана анттарын арзыбаган буюмга саткандар. Алланын уадасын жана өздөрүнүн анттарын арзыбаган буюм ушу дүйнө үчүн, ушу 10 сом үчүн ушу динин саткан да. Алланын динин сатып атат. Алланын келишимин сатып атат. Алланын атын сатып атат. Валлахи биллахи таллахи. Аллага ант, Аллага касам деп мынакей. Өзүнүн иман, мындайча айман, мындайча айтканда антын сатып атат. Болор болбогон дүйнөгө. Ушуну өткөзүп берейин максатта машинесин, же болбосо аты болобу, буюму болобу, үйү болобу, айырмасы жок. Бирок анан мисалы айтып калса, мисалы албетте туура чын ал жалы бул бузуку күнөө ант ичкен жок да. Чында эле айтат, бул 100 сом калган. Акыйкатта деле 100 сом калган экен. Тиги ишенбей аткан эле, анан бул ант ичти, мен 100 сом калгам. Буга күнөө эмес мындай, макулбу? Бул качан күнөө? Качан бул жалган ант ичип атпайбы? Бул билет, Алла билет да. Буну 90го эле алган да, 100гө алган эмес да. Эми 100гө деп максат мусулмандын малын алыш керек да. Ушул чоң күнөө мынакей. Не дедат ушуларга? Шек күмөнсүз Алланын келишимин жана өздөрүнүн анттарын арзыбаган акчага саткандар. Улайка ла халака лахум фил ахира. Ахиретте буларга эч кандай үлүш жок. Эч кандай буларга ахиретте сооп жок. Вала юкаллимухумуллах. Алла Таала буларга курсант кыла турган, буларды разы кыла турган сөз менен сүйлөшпөйт бул менен. Булар менен Алла Таалам сүйлөшпөйт деген мааниси. Дозокко бар деген буйрукту берет Алла Таала, айтат. Просто буларды разы кыла турган сөз менен сүйлөшпөйт Алла Таала. Буларды курсант кыла турган сөз менен сүйлөшпөйт. Вала янзур илейхим яумал кыяма. Кыямат күнү Алла Таала райымдуулук назар менен бияк буларды карабайт Алла Таала. Ачуусу менен карайт. Бирок райымдуулук назары менен карабайт. Вала юзаккихим. Алла Таала буларды тазалабайт. Тазалабайт. Валахум адабун алим. Буларга жанчыдагыс азап бар. Буларга оорута турган азап бар, жанчыдагыс азап бар. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху дан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман халафа аля ямин ва хува фиха фажир, лияқтати'a биха мала имри'ин муслим, лақия Аллаху та'ала ва хува алейхи гадбан." Ким ант ичсе, тугандар, угуп алыңыз. Бирок азыркындай күнөө ант, алдап жалган ант ичип атат. Мусулмандын малын алыш үчүн ал Аллага жолугат, Алла ага ачууланган абалда жолугат экен да. Фақола Аш'ас деген сахаба разияллаху анху айтат: "Фия валлахи нузилат." Бул аят мен тууралуу түшкөн, Алла Таалага ант ичип айтайын. Кана байни ва байна раджул минал яхуд ард. Мен менен бир жөөттүн ортосунда бир жер бар эле дейт. Экөөбүз талашкан. Меники депчи. Анан ал не деди? Ал болсо бербеди. Мен болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айттым: "Я Расулаллах, мына жер.
Пайгамбарыбыз айтты, алака байина, сенин күбөң барбы dedi. Жер сеники экендигине күбөң барбы dedi эле. Мен айттым, ла dedi. Менде жок dedi. Анда пайгамбарыбыз жөөткө айтты, калал яхуди эхлиф. Анда сен ант ич dedi. Култу, мен айттым, о Алланын элчиси, бул анда ант иче берет да бул. Буга баары бир да бул жөөткө. Ант ичип менин муну жерим алып кетип калбайбы? Алла субханаху ва таала ошондо ушул дүйнөнү, эмени ушул аят түшүрдү. Бул мындай деген туугандар. Исламда талаш маселе чечүү оңой эле жок. Мына менин колумда. Макулбу? Менин колумда турат. Же сиздин колуңузда, менин колумда. Айырмасы жок. Мен сиздин колуңузда эле деп коелу. Экөөбүз талашып атабыз да, бул меники десем, бул меники деп атат. Бирок кимдин колунда экен? Экөөнүн бирөөсүндө болуп турат да. Буда болсун. Казыга барганда казы айтат бизде. Кимдин колунда болсо, ошол күбө тургузуш керек да. Эки адамды алып келиш керек да. Мына меники деп. Күбөлүк берди, болду. Чечим чыгарып коет бунуку депчи. Бунун күбөлүгү жокпу? Анда казы мага айтат кезекти. Антич дейт. Түшүндүңүзбү? Мен античем. Античем бул меники дейт. Казы мага чечип берип коет, мен алып кетип калам. Түшүндүңүзбү? Демек ким доо кылган болсо, ал күбө тургузуш керек. Доо кылган болсо күбө тургузуш керек. А тургуза албай жок деди, Алла эме. Мынандай деп айтат ба. Ошондан кийин пайгамбар Алла Таала мына Кур'ан-ы Каримде мына аятты чыгарып атат да. Ким арзыбаган бу дүйнөдөгү болбогон акчага өзүнүн антын сата турган болсо, билип койсун аларга. Кандай кетип атат? Биринчиси. Ахиретте эч кандай үлүш жок. Алла ал менен ыраазычылык сүйлөшпөйт. Алла Таалага кыямат күнү рахмат назарын салбайт. Аларды пакизалап тазалабайт. Жана аларга жанчыдагы азап бар дейт Макке бешөө. Ошон үчүн туугандар, өзү мусулман адам чын 100% чын болсо дагы ант ичпей эле коюш керек да. Ант деген эми Алланын атын алып атасыз да сизчи. Ошон үчүн мурунку улуу адамдар, улуу муун айтышат эле, кажет жок Алла Тааланын атын жөн эле ант ичкенге айткангачы. Мен чын болсом да 100% чын болсоңуз деле ичпей эле койдум деди ант ичпей. Жок. Алла Тааланын имам Шафи рахматуллахи алейхи мисалы. Атак мисал карап туруп, ант ичкен шариятыбызда бар, бирок ант ичкен Алланын атына гана ант ичилет туугандар. Маселе пайгамбардын атына деп ант ичилбейт, периштелерге деп, Каабага деп ант ичилбейт. Куран боюнча ант ичсе уруксат дейт. Себеп Куран Алла Тааланын сыпаты, каламы да бул. Атак мисалы эми негизги ант, түнгү ант, анан нанга, анан кийин да көрдө жаткан паланчага, андай ант жок. Ал боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу хадистерде айтып койгон. Алладан кыскасы айтканда, Алладан башка пайгамбарларга, периштелерге, олияларга, тирүүлөргө, өлүктөргө, түнгө, күнгө, айга, жерге, Каабага эч кимге ант ичсе болбойт. Эгер ушунчалык ант таша турган, ант иче турган болсо, Алланын атына гана ант ичилет. Кимге гана? Алла Тааланын атына гана. Алла Таала. Уqsimu billahi misal. Wallahi de. Tallahi billahi de misal. Yoksa mınaki Allah'ın atına ant dep misal. Qanday? Abu Zar radhiyallahu anhu'dan rivayet var. Abu Zar radhiyallahu anhu'dan rivayet var. 3 kişi salasatun la yukallimuhumullah yawmal kıyama. Allah alar menen kıyamet günü süйлөшпөйт. Allah alar menen kıyamet günü süйлөшпөйт деген мааниси эмне тургандар? Allah Taala hem süйлөшпөй койду. Ya отчетты бер. Мына ишти эмне кылдың эле? Мына ишти эмне үчүн мындай кылган жоксуң, а? Давай, дозокко бар деп сүйлөйт. Демек, бул сүйлөшпөйт деген мааниси Алла Таала разы болуп, аларды курсант кыла турган сөз менен сүйлөшпөйт. Аларды Алла Таала аларды наразы болуп алып бар нерсе. Демек, ола юзаккихим аларды Алла Таала тазалабайт аларды. Алла тазалабайт. Жана валахум адабун алим, аларга жанчыдагы азап бар. Кордойт аларга азабун алим дейт. Орта турган азап бар. Жүрөгүнө жеткизе турган орunu. Faqaraha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salasa marrat. 3 жолу Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушуну айтты. Демек, 3 түрлүү адам Allah Taala алар менен сүйлөшпөйт.
Кыямат күнү аларды тазалабайт, аларга жан чыдагыс оору бар, азап бар деп кайра кайталады пайгамбарыбыз. 3 түрлүү адам. Ошо 3 түрлүү ким экенин угуп албайлы. Пайгамбарыбыз кайра кайталап атат. Эмне үчүн? Бизге маани берип, бизди ойготуп, эсибизге, биздин мээбизге да жүрөгүбүзгө тең сиңип кириш үчүн да 3 түрлүү адам. Алла Таала кыямат күнү алар менен сүйлөшпөйт, аларды тазалабайт күнөөлөрүнөн эч кандай. Жана аларга жан чыдагыс азап бар, оорута турган азап бар. Факал Абу Зар разияллаху анху мындай деп айтты. Хабу ва хасиру я Расулуллах манхум. Охо, алар өтө чоң уткузушат го, өтө чоң бактысыздар го алар. Максатына ийгилигине жетпеген алар ким? О Алланын элчиси деп Абу Зар разияллаху анху ошол 3 киши тууралуу сурады. Пайгамбарыбыз айтты: "Аль-кабаир аль-ишрак билла". Жок. Аль-мусбил вал-маннан вал-мунфиq сил'атаху бил-халаф al-казиб. Биринчиси. Ашыктан ылдый текеберленип, кийимин сүдүрөп жүргөн, шымы болобу, башкасы болобу. Мусбил деп коет буну. Маннаны кандай? Жакшылык кылгандан кийин аркасынан милдет кыла берген. Милдет кылып эле басып жүрөт. Үчүнчүсү аль-мунфиq сил'атаху бил-халаф al-казиб, жалган ант менен буюмун саткан киши. Жалган ант менен буюмун саткан киши. Факала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аль-кабаир чоң күнөөлөр, аль-ишрак билла Аллага ширк келтирүү, вал-уқуқул валидайн ата-энеге ак болуу, ва катлан нафс адамды өлтүрүү, вал яминул гамус жалган ант ичүү" деди. Ахражахул Бухари фи сахихихи. Имам Бухари рахматуллахи буну өзүнүн китебинде алып келген туганда. Ибн Умар разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бухариде келет: "Ала кавардар, кулак салып окула, инналлах янхакум ан тахлифу би абаикум". Алла Таала силерге тыюу салат ата бабаларыңардын атына ант ичкенге. Атаң, чоң атаң, алардын атына ант ичпегин деген сөз. Фаман кана халифан фалихлиф билла ау ясмут. Ким ушунчалык эле сөзсүз эле ант ичкенге туура келип калсачы, сөзсүз эле ансыз чара жок, арга жок, анда Алланын аты менен ант ичиңиз, болбосо унчукпай коюңуз дейт. Унчукпай коюңуз дейт. Абдурахман ибн Самура разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тахлифу бит-тавагhi вала би-абаикум". Раваху Муслим. Тавагhi дегени жаму тагия. Ва хиял аснан. Силер бут сөлөкөтүңөргө ант ичпегиле ошолор менен. Ата бабаларыңарга дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даже бир хадисте мындай деген: "Ман халафа бил амана фалейса минна". Ким аманат, мынаке, аманатка деп ант иче бергендер бар. Ар кандай да, ал бизден эмес деп койгон. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман халафа би гайриллахи таала факат кафар ва ашрак". Ахражаху Тирмизи ва Абу Дауд ва Хаким фил Мустадрак. Ким Алланын атынан башкага ант иче турган болсо, туугандар, ал ширк келтирди, ал кафырлык кылды дейт. Карачы. Демек, капырлардын ишин кылды. Демек, ал капыр болуп калбайт туган. Капыр болуп калбайт. Албетте, капырлардын пейлин кылды деген сөз болуп атат. Капырлардын ишин кылды деп атат. Мушриктердин ишин кылды деген сөз. Ошон үчүн Алладан башкага ант ичпеш керек. Бул да маселени жакшы билип алышыбыз керек. Бирөөлөр айтса, мисалы үчүн, мынаке нан, түн, күн андай болбойт. Ант ичпеш керек. Ант иче турган зарыл болуп кала турган болсо, аргасыз чарасыз, анда Алланын аты менен. Ошондо да чын ант болсун. Не болсун? Чын ант болсун. Эгерде бир найда болуп калат да, Алла Таалага ант ичтиңиз, ушул ишти кылбайм депчи. Бирок ошол ишти кылып алдыңыз да, эми. Эми антты сындырган киши болуп каласыз. Антты сындырган киши болуп калгандан кийин кафара. Кафара дегени 3 күн. Катарма-катар орозо кармап, же болбосо 10 бечара кембагалдарга тамак аш берди.
Az-zulm. Zulümdü kılı tuğanlar bul dağı çoğun günölörgө kiret. Allah Taala'nın açuusun çakıra turgan. Dünya ahirette baktısızlığa jeterey turgan çoğun günü zulümdü. Bi aklil amwalin nas ve akhziha. Adamların mal mülkün jegen, alardı tartıp algan. Ve zulmun nas bi darb, adamları urgan. Ve şatm sökkön, ve taaddi aşa çapkan. Alsızlarga oşo kol salgan. Şulardan bardığı zulümdüqa girer. Ve la tahsabannallaha gafilan amma ya'maluz zalimun. Allah Taala'nı bekapar dep oylop oğun sen hiç kaçan. Zalimler kılıp atkan işinençi. Allahu akbar. Bugün zalimler egerde bir çoğun günü azırkınday aram işlerde kılıp atsa, sizge bizge joldo mu? Aytып atat. Uşunday kete beret dep sen gıcalat bolbo. Uşunday bolu öre, bunun işi жүрüşe öre, uşunday kete öre. Yok. Allah subhanahu wa ta'ala bekapar emes. Allah Teala möhnet beret. Kiçine mümkünçülük beret. Oңолоо экен, кайтабы экен деп. Кайралып кетип атса, Allah Teala'nın кармаганы катуу. Инна батша роббика лашадид. Робуңдун кармаганычы өтө катуу. Бир кармаганы чыкпай калып, ошо менен бүтөт. Нар жак бер жан бар. Ошон үчүн туугандар, ислам дини zulumдукту жоюу үчүн келген дин. Zulumдук аша чабууну айтат. Zulumдук аша чабууну айтат. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala köp yerde bu ayet. İnnemas sabilu alellezine yadlimun nas ve yabğuna fil ard bigayril hak. Ulaika lahum azabun alim. Adamlarga zulümdük kılgan adamlar jer betinde жазыксыз buzukkuluk kılganlar izdegendir. Mınalarga ne eken dese, oho, bularga jançıdagı azap var deydi. Emi ertege وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ. Zalimler жақын arada bilet. Qanday qaytып bararın, tiyaqta emne olur. İştin akıbeti qanday olup keter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis aytkan, "Man kanat indahu mazlama li akhihi min irdihi aw shay falyatahallal minhu al-yawm min qabl an la yakunu dinar wa la dirham." إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. Bu hizatepte okusak burada eken. Bir yerde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh keltirgen rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kimdekin bir Müslüman bir tuğanğa bir zulümde kılıp koygan bolsa, uğup alsın. Anın aviri, nevi, je başka nersesini alıp koyup bu bugün meseleni çeşip alsın almenen. Uşunday gün gelerden burada bir dağı dinar, bir dağı dirham, bir son bir dolar dağı bolbay turgan gün var ertege. Eger oşo jaka barıp kala turgan bolsoңор, dünyaga ahiretten ketip, bu dünyadan ketip ahiretke anda ogup tur. Eger de bunun jakşı amalı bolsa, zulümdü kılgandın ölçömüne jaraşa alınat deydi da. Kança zulümdü kıldın, jakşı amalı bolsa, uğup alыңыз. Bir adamdın жақшы да иштери бар. Намаз деле окуйт, мечит деле салат, бебечараларга жардам деле берет. Ошол эле кезде башкаларга да зулумдук кылат да. Түшүндү? Жақшы да ишти кылып кете берет, жаман ишти да кылып кете берет да булчу. Эми айтып атат, бул ошо кимге зулумдук кылган болсоң, бүгүн маселени чечип ал. Алган нерсени кайтарып бер. Аркасынан сүйлөгөн болсоң, аны кечирим сура. Же болбосо дагы бир кандай башка кордоп койгон болсоң, кечирим сура. Эгер андай кылбай турган болсоң, эртеге ушу жакшылыктарыңы алдырып бересиң. Тапкан соопторуңду зулумдугуңа жараша алдырасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ин кана лаху амалун салих." Эгер де ушу зулумдук кылган кишинин жакшы амалдары болсо, ухиза минху биқадри мазламатихи. Андан ошол жакшы амалдары сооптору бардыгы зулумдук кылганына жараша алынат. Yoksa ошо алат барды. Allah Teala алып берип коет. Fa in lam yakun
Fa in lam yakun lahu hasanat. Эгерде бул залымы сооптор болбосо анда кандай болот диякта ахиретте? Андай болсо, анда кимге зулумдук кылды го, зулумдук чекпедиби? Ошол адамдын күнөөсү бунун мойнуна жүктөлөт. Ухиза мин сайyiati сахибихи, бунун жаман күнөөлөрүнүн бардыгын алынат дагы, ва хумила алейх, бунун мойнуна жүктөлөт дейт. Тугандар, бир ойлоно турган маселе бар. Барыбызды апаларыбыз төрөгөн. Бу дүйнөдө эң сизге бизге жакын мына махлуктардан эненин орду жок, туурабы? Бирок ушул энеден дагы эртеге кыямат күнү адам баласы сооп бербей качып калат экен. Ушундай күн келет атта. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Эртеге бир тугандан качат. Аялы бала чакасы качат. Ата энеси качат. Апасы баласынан, баласы апасынан кача турган күн. Бири-бирин карабай турган күн. Сооп бербейт. Алла айтат: "Яума яфирул мар'у мин ахи." Мусулман бир тугандан качат. Апасынан да, атасынан да качат. Аялынан да, бала чакасынан да качат. Эмне үчүн качат? Менен сооп сурабасын. Менен сооп сурабасын. Сооп бергенге мен дарманым жок, мен өзүмө зорго жетпей атса деп. Эми ошол учурда субханалла аалымдар мындай баяндайт. Эне келет экен да, балам, мен сени төрөдүм, мен сени чоңойттум, көтөрдүм, кыйналдым. Мага бир эле сооп берчи балам. Бере албайт. Бербейт экен да. Бирок бир адамга бересиз дейт да. Ушу энеге бере албаган соопту башка бирөөгө берет экен да адам. Өтө чоң өкүнүч. Апасы кыйналып келди, көзү чачырап келди. Бир сооп бер балам, бейишке чыгып кетейин. Бир сооп бер, дозоктон кутулуп калайын. Ага бербейт. Бере албайт берем десе да, бергиси да келбейт. Бирөөгө аргасыз берет экен. Кимге? Бу дүйнөдө кимди сөккөн болсо, кимдин акчасын алып койгон болсо, кимге зулумдук кылган болсо, ага аргасыз берет экенсиң да. Эми кандай деген өкүнүч. Ошо апаңа бере албаган соопту башкага бирөөгө берип отурасың да. Ошон үчүн тугандар, бул айтып атканыбыздан максат ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси: эгерде бирөөнүн абирине, малына, жанына кандайдыр бир зулумдук кылып койгон болсоң, билип билбестенби, атайлаппы, бүгүн өлөрдөн мурда, же ал киши өлүп калаардан мурда, же сен өзүң өлөрдөн мурда маселени чечип ал деп атат. Маселени чечип ал дейт пайгамбарыбыз. Фалятахаллал минхул яум. Бүгүн чечип ал ошо менен маселени. Кантип чечип? Бүгүн чечип ал ошо оңойда. Бүгүн нерсесин берип кой. Жанна зулумдук кылып койсоң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле: "Мени да чап." Бир жолу мындай кылып туруп, бир адам ошо олжого секирип атканда, тур нары десе, жыгач бир тийип, бетине чызылып кетет. Пайгамбарыбыз бергил дейт. "Мени да чап" дейт. Тияка калтырбай, ушул жерден эле ал. Адилеттүүлүгүн көрүңүз да. Пайгамбарыбыз кандай адилет. Бирөө неме кыла турган болсо да, мен да, мен сага жамандык кылып койдум, сен да мага жамандык. Мен сага бир урбадымбы? Мен да бир ур. Болбойт, эгерде абирине аркасына жала жаап койсо, ушактап койсо, адамдардын алдында кордоп койгон болсо, туган, мына ал жерде кечирим сурап коюп, экөөнүн бирөөсү өлүп калаардан мурда. Же ал кетип калышы мүмкүн, кечирим сураганга чейин. Же болбосо кечирим сурабай, сен кетип калышың мүмкүн. Эми каяктан билесиң? Тияка ошол ойдон барып кала турган болсо чатаганда. Өлүп калгандан кийин кантип кечирим сурайсың? Өтүп кеткенде кимсинен кечирим сурайсың? Ал айтат да, мага болду дейт, кабырда жатам, тияктан алам дейт ал. Азыр кечирим сурасам деле бар кечире албайм дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени айтат? Пайгамбар бир хадисте айтат, саллаллаху алейхи ва саллям. Алла Таала айтат экенде, хадиси кудуси бу. Жараткан Алла бизге кайрылып атат. Я ибади, о менин бенделерим дейт ана. Инни харрамту зулма аля нафси.
Зұлымдық қылуны мен өзіме арамдық қылғамын. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Жана силердин ортоңорго дагы бири-бириңерге зұлымдық кылганды мен арам кылгам. فَلَا تَظَالَمُوا. Бири-бириңерге зұлымдық кылбагыла, ей, пенделерим дейт Алла. Зұлымдық кылбагыла дейт. Негизги 3 нерсе: адам баласынын жаны, мал мүлкү, авери, аброю. Ушу үчөөнү аша чапма. Ал ким болсун сизге? Сизден алсыз болсо деле, башка улуттан болсо деле, башка уруудан болсо деле, тааныбаган болсо деле, кандай гана болбосун сизден алсыз, өзгөчө алсыздарга зулумдук кылгандын күнөөсү эселеп кетет. Аялдарга ал бечара үйүнө азыр кол көтөрө албайт, сен менен мушташа албайт дагы. Каалагандай зулумдук кылып. Ошондой эле балдар, бирөө жетим, аны коргой турган атасы деле жок. Ошого зулумдук кылып атат. Жокса бир 5-6 булардын туугандары көп. А нар жактан бир 1-2 эле. Ушунун бардыгы туугандар арам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Атадрунал ман муфлис?" Бир жолу сахабаларга айтып калды. Муфлис дегенди билесиңерби деди. Муфлис. Калу ал-муфлис фина ман ла дирхама лаху ва ла мата. Сахабалар жооп беришти, муфлис дегенди билебиз. Муфлис дегени бир сому жок, бир буюму жок, банкротко түшүп калган, эч нерсеси жок адам. Факала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: андай эмес, иннал муфлис мин уммати ма яти йауман қияма би салатин ва закатин ва сиямин. Муфлис дегенди угал, менин үммөтүмдөн муфлис деп кыямат күнү намаз алып келет, зекетин алып келет, орозосун алып келет. Бу дүйнөдө намаз окуп жүргөн экен да. Молодец. Зекет берип жүргөн экен. Молодец. Орозо тутуп жүргөн экен. Булардын бардыгын алып келет дейт. Ва яти кад шатам хада ва кадафа хада ва ахада мал хада ва сафака дама хада ва дараба хада. Эми ким келет? Кимди сөккөн да болчу. Ошол келет экен. Кимге чалапка жапкан ал келет экен. Кимди малын тартып алган ал келет экен. Кимдин канын төккөн ал келет экен. Кимди урган болсо ал келет экен. Фаята хада мин хасанатихи ва хада мин хасанати. Келип туруп буга дагы соомунан бере берет, буга дагы соомунан бере берет. Соо акыр берип түгөнөт. Фанфуният хасанату qabla yaqtama ali. Ахада мин хатаяхым фатурихат алейхи. Мындай дейт. Эгерде кийин бунун сооптору түгөнүп калгандан кийин дагы адамдар келет экен да. Биздин акыбызды бер деп. Аба сообу жок да эмнесин берсин. Анда ошо адамдардын күнөөлөрүн бунун мойнуна жүктөй берет экен. Фатурихат алей, бунун мойнуна ыргытып жүктөй берет экен дагы. Сумма туриха финнар, андан кийин буну дозокко таштайт экен. Раваху Муслим ва Тирмизи ва Ахмад. Имам Муслим, Имам Тирмизи, Имам Ахмад бардыгы риваят кылган хадис менен. Караңыз. Мынаны ушуну чыныгы муфлис деп айтат экен. Мына банкрот адам. Соопторду орозо, зекет, намаз алып барган, бирок ушуну сообунун бардыгын алдырып берет экен. Себеп дегенде бул дүйнөдө бул мындай кош көңүлдүк кылып, адамдардын акысына кирип, бирөөнү урган, бирөөнү сөккөн, бирөөнүн канын төккөн, бирөөнүн авирине кол салган, бирөөгө жана жапкан, жана ушундай. Аллаху акбар. Тугандар, адам акысынан коркойлу. Адамдын акысын бермейинче апаңыздын, атаңыздын акысы бар, аялыңыздын акысы бар, бала чаканын акысы бар. Өзгөчө сизге эң жакын адамдар бар го, ошолордун акысын бергендечи өтө этияттаңыздар. Жакындардыкын. Кудай кааласа Алла Тааланын жардамы менен туугандар адам баласынын акысын укук берип турган болсо, иншалла Алла субхана ва таала буга улуу даражаларды иншалла насип кылат. Сөзсүз. Эми караңыз дейт хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз разияллаху анхуну качан Йеменге жибергенде ошондо айткан эле.
ittaqi da'vatal mazlum fa innahu laysa baynahu wa baynallohi hijab. Zulüm çeken adamdın duasından saqtangın. Antkeni al menen Allah'ın ortasındaç, anın duası menen Allah'ın ortasında hiç kanday parda yok деген. Ne degeni? Biröge zulümdük kılba. Egerde bu zulümdük kılgan bolsoңчu, bu zulüm çekken adam bolup kalat, mazlum dep koyot. A sen zulüm kılıp atpайсыңбы, seni zalim dep aytat. Эми пайгамбарыбыз не деп атат? Ошол mazlum, zulüm çekken adamдын duasынан коркун. Сактангын, себеп анын дуасы менен Аллахтын ортосунда парда жок. Кээде мындай да риваяттарда келет. Азыр кабыл болбосо сен ойлой бербе, ушинтип элечи, көп жүрө берем депчи. Шайтандай берем деп. Жок. Алла Таала айтат. Мазлумдун дуасы мен сөзсүз кабыл кылам. Бир аз кеч болсо дагы. Bir rivayette gelет, mazlumdun duası men söz kabul kılam. Al kafir bolsa dağı deyip. Ne deyip? Kafir bolsa da. Demek jönele musulmango musulman. Kafirga da zulümdük kılganga aşa çağıp anın akısından ötüp ketkenge. Mümkün emas. Sahih hadiste gelet. Man zalama qayda şibrin minel ard tawwaqahu min sabi ardin yawman qiyama. Kim жерденче bir qarış, bir ele qarış zulümdü kılıp alsa, ağa kıyamat günü 7 jerde moynuna elet deyt. Kişen kılıp, taaq kılıp. Oşon üчүн al jerde tugandar, kээdeçe ülüş yerleri var. Kээde bizdin özübüzdün участок жерлери бар. Бирок киши нары караганда таштын ары жылдырып кое турган маселе эмес туган. Жөсө бир тээп киши нары жылдырып кое турган нерсе эмес. Bir qarış жерге zulümdü kılsan, girip ketsen, biröөнүн акысына, кошунанын акысы да. Al беререк bir qarış beri zımды тартып кое бер. Bir qarış beri. Мен ати заборун курасыңбы? Мындай нар жакка кирбей, бери жакка кач. Бул уурулук, бул жаман зулумдук бул, пайгамбарыбыз айтып аткан. Элестетип көрүңүз, эгерде мына мойнуңузга 32 килограммдык гиря бар го, ошону илип койсочу, кантип жүрөсүз? Кантип отурасыз? Жөн эле 30 килограммды илип койсончу, эмне болот экен? 50 килограмм илип койсончу, эмне кылат? 100 килограмм илип койсоң да. Жерди илип коет дейт, жерди илип коет дейт. Аллахым баарыбызды сактасын. Ушунгө чейин ылдыйөөдө болуп калган болсочу, sıra эртеге барып, үлүш жериңизге барасызбы, огородуңузга барасызбы, жериңизге барасызбы турат. Буга чейин билип билбей калган жер болуп калса, экинчиси сөзсүз кошунаныкын жаса адамдардыкы эмес, мамлекеттики деле ошол. Мамлекет нары карап турсаң, нары жылдырып койду. Ушуган болсун деп. Жатак бул. Азыр тиздеп түзөтпө. Канча болсо тегиздеп берди мына ушул акысы менен. Зулумдукка келет. Кээ улуу адамдар айткан экен да. La tazlimu du'afa fatakunu min ashral aqwiya. Sen alsızlarga zulümdük kılbagın. Күчтүүлөрдүн эң жаманынан sen болосуң дейт. Алсыздарга zulümdük кылсаң, күчтүүлөрдүн эң жаманы sen болосуң дейт. Эң жаманы sen. Жараткан Алла Субхана Таала тугандар баарыбызды ошо zulümdük кылуудан сактасын. Bir şair акын айткан экен. La tazlimanna iza ma kunta muqtadiran. Качан сен күчүң жетип тургандачы zulümdük кылбагын деген экен. Fa zulmu yarju uqbahu ila nadam. Анткени zulümdükче сөзсүз бушайманчылыкка аркасына кайтып барат дейт. Tanamu aynak wal mazlum muntabi. Sen эки көзүң уктап атат, zulümdük кылып коюп уктап атасың. Бирок zulüm чеккен адам ойго.
Zulüm çeken adam ne kene? Oygo. Yad'u aleyk ve aynullahi la tanam. Al sana teskeri dua kılıp atat. Allah'ın gözü uqtabay. Bunda çetkanda sen uqtab atasın. Bırak Allah uqtabay. Sen iki gözün uqtab atat. Allah uqtabay. Beçara zulüm çeken adam al oygo sana karşı dua aldı. Sen öyle atasın. Hakkını aytkan eken de. La tazlimanna idama kunta muqtadiran fazulmu yarca uqbahu ila nadam. Tanamu aynaku ve mazlumu muntabi yad'u aleyk ve aynullah la tanam. Allah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Жараткан Алла Субханаху ва Тааля ар бир адамга белгилүү, өлчөмдүү жашоонун чегин берген да. Адам баласынын күн сайын өмүрү кыскара берет, күн сайын ахиретке жакындай берет. Hazret Ali разияллаху анху айткан: Дүнүйө артын каратып качып кетип атат, ахирет жүздөнүп силерге келатат. Силер ахиреттин балдары болгула, дүнүйөнүн балдары болбогула. Анткени бүгүнкү күн амал бар, эсеп жок, эртеге амал жок, эсеп бар. Бүгүн азыр бизден амал бар, мүмкүнчүлүк бар. Эч кандай эсеп китеп жок. Эртеге кыямат күнү Алла Субханаху ва Тааля бизден эсеп алат, ал жакта амал жок. Ошон үчүн айткан: "Куну min abna'il ahira ve la takunu min abna'id dunya." Sizler ahiretin baldarından bolgula, dünyanın baldarından bolgula. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Esepke alınarda murda özüңөрдү bir esepke alıp koygula. Kıyamat günü esepke orasılar. Allah Taala'nın aldığında esep var. Her bir adam özünün kılgan amalına esep verir. Sözsüz. Al-vazn yevma idinil hak. Taraza kıyamat günü bu hakikat. Ve nada'ul mavazinel qista li yevmin qiyama. Kıyamat günü biz tarazalardan adilettүүлүктүн tarazalarını ornotabız degen Allah Taala. Esep kitep üçün. 5 soruğa жооп бермейинче bir dağ adamdın bir kadam taşlay alбайт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bunu. Gebir hadiste 4'ü, gebir hadiste 5'ü, ayırması yok bunday. Birinci, ömürdü berdim, ömür turalı suraqqa. Esebin beretkemiz. Ömür boyunca. Allah aytatken men sana ömür verdim, qayda ötkördüm. Birögö 60 yıl, birögö 70 yıl. Birögö 80-90 yıl olsa, birögö 40-50 yıl ömür veret. Kança ömür verse, ömür berүүчү özü. Bırak ömür turalı suroочu dagı, suray turgan dagı özü. Qayda sarptadın? İkincisi jaştık boyunca. Jaştığını qayda ötkördüң degen суроо. Üçüncüsü, qaydan akça taptың degen суроо. Qaydan tap, üy saldың, qaydan tap, maşine aldың, qaydan tap, toy ötkördüң, qaydan tap, giyindin, qaydan tap, jedin, üy bölöңü jedirdin, qaydan tap, qaydan taptың degen суроо. Dördüncüsü, taptың, tapkanыңды эми qayda sarptadың degen суроо. Qayda sarptadың? Акча таптың, $10.000 таптың. Адалдан печенетер, бизнес, ортомчу, посредник, кандай болса дагы, буюм саттың, мал саттың, айырмасы жок, таптың $10.000. Эми бул суроо бар. Кайда сарптадың буну? Исрапка сарптадыңбы? Кажетиңе сарптадыңбы? Максатыңа сарптадыңбы? Зарылчылыгыңа сарптадыңбы? Табзир деп коет. Сарптаган каяка сарптадың? Бул өзүнчө сурак. Тапкан кандай өзүнчө сурак? Приход. Сарптаган расход өзүнчө сурак. Бешинчиси
Билимиңе жараша кандай амал кылдың? Билет элең текеберлик арам экенин кандай амал кылдың? Билет элең көрө албастык арам экенин кандай амал кылдың? Билет элең жалган сүйлөгөн, жала жапкан арам экенин кандай амал кылдың? Билет элең намаз окуш керек экен, бирок кандай амал кылдың? Билгениңе жараша кандай амал кылдың? Канча билим? Ошон үчүн адам канча билимдүү болсо, ошончолук жоопкерчиликтүү болот. Жоопкерчилик, ответственность билимге жараша күчөйөт. Курандан канча билесиз? Хадистен канча билесиз? Ошого жараша жоопкерчилик күчөйөт. Кээ бир жерлерде төрт келгени кайда таптадың, кайда саптадың, экөөнү бир эле кошуп айтып койгон. Азыр мен силерге бөлүп айтканымда 5 нерсе. Кыямат күнү ушу 5 суроо бар. Алла Таала бизге райымдуулук кылып, алдына ала эле ушул суроолорду берем, башка суроолорду бербейм. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бизге жеткирди. Бул Алланын бизге кылган жакшылыгы. Экзамен болот. Ошо экзамен ушу 5 суроого, ошого даярданып келе бергиле. 5 суроо боюнча бул. Ошон үчүн айтат, бул дүйнө жооп дүйнө, ахирет сурак дүйнөсү. Бул жакта ответ, тияк вопроста. Бирок тияктагы вопростучу, тиякта вопростун ответин бул жактан табасыз. Тияка барып таппайсыз. Бул жерден. Ошон үчүн айтылат, бул дүйнө жооп дүйнөсү. Жооп таба турган дүйнө. Эмнеге жооп таба турган десе, тияктагы ахирет сурак дүйнөсү, тияктагы суроолорго жооп бул дүйнөдө. Тиякта сурак дүйнө. Суроолор болот. Сурак деген эмне? Суроолор болот. А бул жооп дүйнө. Жооп дүйнө эмне? Жооптор бул жакта. Суроолор тиякта, жооптор бул жакта. Бул дүйнө жооп дүйнөсү, тияк сурак дүйнөсү. Кайсы экенин айтып койду ал 5. Жашоо Алла Таалам өзү берет жашоону. Алладан башка жашоону эч ким чечпейт туган. Кимге канча берет? Эненин ичинде 4 айында жазылган. Аны бирөө азайтып көбөйтө албайт. Ажал өз учурунда келет. Алла Субханаху ва Таала жаратып, ар махлуктун жанын алганга Азраил, Малакул Маут периштени дайындаган аласын деп. Буну өзү мурда башка периштелер бул жоопкерчиликтүү ишти мойнуна албай койгон. Болбойт, адам бар жаман көрөт, бар каргайт. Атасы турса баласынын жанын алып атса, болгон бир эле баласы болсо. Жанын ал деген буйрук келип атса. Болгон бир баласы бар. Аябай чоңойткон, ушундай кылып, ошо жанын ал деп атса. Бар жаман көрөт да. Алла Таала айткан, себептерди пайда кылам, адамдар сени сөкпөйт, сени жаман көрбөйт, ошо себептер менен эле алек болуп калат. Мындай болсо мейли деген. Ошон үчүн дейт, тиги ооруп калды, тияктан кулап кетти, бул буну атып салды, бул буну да мындай томолонуп кетти, ооруп атып мындай болуп калды, буну машина уруп кетти, жанында пананча болуп калды, отравление болуп кетти, тияк бияк деген баардык себептер, бардык экени себептер, бирок чыныгы анын өмүр суусу түгөнгөн. Анын ажалы келгени. Алланын буйругу бүттү, өт кетиш керек эле. Кандай болгон чакта да. Кандай болгон чакта да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда: "Ихрис ала ма янфаук, вастаин биллах, ва ла та'джиз." Сизге эмне пайда берсечи, ошол нерсеге сиз ачкөз болуң. Кандай дүйнө ахиретиңизге пайда бере турган нерсе, динден өткөн пайда бере турган нерсе жок. Ушу динге сиз ачкөз болуң, динди талап кылганга. Алладан дайыма жардам сурап туруң. Өзүңүздү жалкоо алсыз албаңыз. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдомо берип атат да. Эгерде кандайдыр Алла Тааланын бир тагдырында бир нерсе болсо, болду. Каддараллаху ма шаа фаал. Бирөөгө ким кандай кайгы жетсе, ушу сөздү айтыш керек. Каддараллаху ма шаа фаал. Алланын тагдыры. Алла эмнени кааласа ошону кылды деп токтоткула деген да.
эгерде силер угуп алгыла, лау деп коет арабча сөзчү. Эгер деген сөздү айта турган болсоңор, анда шайтанга эшик ачасыңар дейт. Ал эмне деген? Эгер мындай болгондо, мындай болуп кетет эле. Эгер мындай болгондо, мындай болот эле деген. Шайтанга эшик ачпагыла деген. Каддаралла ма шаа фаал. Алланын тагдыры, эмне кааласа ошондой болду деп шайтанга эшикти жаап койгула, бөттү. Болбосо силер айтма. 5 мүнөт кийин чыкканда авария болбойт эле. Ушундайбы? Кече эле кетип калганда мындай болбойт эле. Эгер-пегердердин баарын ырытыш керек дейт. Алла субхана ва таала баарыбызга товфик берсин. Демек, иншалла бул 5 суроого даярданайлы. Биринчиси кандай суроо экен, Өмүр боюнча. Экинчиси жаштык боюнча. Үчүнчүсү кайдан акча таптың? Төртүнчүсү кайда сарптадың? Бешинчиси билгениңе жараша амал. Жөн эле билип коюп маалыматтарды ала берип токтоп тур. Амал. Эми карап туруңуз.